Урматтуу мекендештер, кызалатчылык менен телефон чалып жаткандар бир аз түз эфирди үзгүлтүккө учуратышты. Мен бир эле нерсе суранам. Акыйкат тергөө болсун, акыйкат териштирүү болсун. Сот адилеттүүлүгүнү ушул жерден көрсөтсүн. Мамлекетте саясий куугунтук деген нерсенин жок экендигин кезинде президент айткан сөзүн бүгүн соттор далилдешсин. Анан калың журттан, касиеттүү Кыргызстан эли адилеттүүлүктүн тарапташтары, мамлекеттүүлүктүн, чыныгы мамлекетчилдердин тарапташтары дуа тилек батаңыздарды кылыңыздар. Жараткан Аллахтын каалоосу менен ушул учур Адам Эксенбаевичке тагылып жаткан каралоого чекит коюлсун жана элине жерине кызмат кылып 5-чи микрофон өчпөй элдин үнүн ушул жерден жеткирип туруусун насип этсин. Дагы жаңы жагдайлар боюнча жаңы бир маалыматтар чыкса кайра сиздерге кабарга чыгабыз. Эч бир провокацияга, эч нерсеге алдырбай, мыйзамдуу талабыбызды, үнүбүздү жеткирип, кагаз жүзүндө, видео кайрылуу аркылуу, пост жазып, маданияттуулукту көрсөтүү менен баарыңыздарды акыйкат чечим чыгаруу, соттордун акыйкат чечим чыгаруусуна чакыруу ташташыңыздарды өтүнөм. Эч ким эч жерден чегинен ашпасын, мындай заборлордон ашпасын, чегинен чыкпасын, бирөөнү жамандап кара сөз, ашыкча жемилүү деген нерсени бүгүндөн токтотконго чакырам. Анткени ар кандай учурлар эмоциясын башкара албай сөгүнүп сагынгандардын тарапташтары эмеспиз биз. Бүтүн Кыргызстан партиясы ушул маданияттуулукту көрсөтүү туура экендигин эзелтен билебиз. Ошол улансын. Жаңы маалыматтар чыкканда дагы кабарга чыгабыз. Рахмат. Бул 1-май райондук сот. Бул жерде бүгүнкү күндө Адам Эксенбаевич ушул ички иштер бөлүмүнөн тергөөгө алып келип кеттир. Саат 11:30-12 чамасында ошол баласы менен 13 жаштагы баласы менен сейилдеп жүргөн учурунда эле үй тарабында машина менен, 2 машина менен спецназдар келип алып кетишкен. Негизинен бул жерде ошол баласы менен кошо бул жакка алып келинген. Баласы бир аз кичинекей бала, чочуп калган, азыр алып кетишти туугандары. Кайсыл берене боюнча эмненин негизинде кандай биздин маалымат жок. Мамлекет тарабынан бир адвокат берилиптир, бирок азыр өз жүзүндөгү адвокаттарды күтүп атабыз. Келер менен маалымат болор менен сиздерге маалымдайбыз. Мурун допроско барып келбеди, жанагы Ген прокуратуранын иши боюнча? Жок, ал мурунку эмелер боюнча бул жаңы жагдайлар боюнча болуш керек. Жаңы жагдай деп атышат, эми кандай эмне боюнча маалыматыбыз жок экен. Ал мурунку жанагы Ген прокуратурага, башка прокуратурага болгон боюнча маселе жабылган эле да. Бул кандай көтөрүлүп атат, бизде азыр ойлонуп атабыз. Бул жана жогорку кеңеште айтылган 2 ишке байланыштуу болушу мүмкүн да, туурабы? Жогорку кеңеште комиссиянын чечиминде ал жерде бир эле ишти калтырган эле да. Жанагы Кемпирова делосы боюнча ал жерде макулдук берилген эмес. Болгону ошол 275 метр боюнча каралган эле, макулдугу берилген эле. Менимче ошол 275 метр боюнча кайра балким карап атышкандыр. Бирок маалыматыбыз жок.